Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын базасы дагы жаңы техникалар менен чыңдалды. Бул иштөөнүн сапатын жогорулатуу жана кызматкерлердин түзүлгөн шарт жагдайды жеңилдетүү аракетин көрөт. Келген 3 техника 2023 жылкы пландоо негизинде келди. Общий суммасы бизде 87 миллион 682 миң сомдук техника алынды. Бул бизде общий область боюнча техникалык саны 256. Азыр бизге 20 келди, ошондо бизге где-то 10% техникалык жаңыланды. Көптөгөн игиликтерди Бул жолку келген техникалар Сузак, Аксы, Базаркулгун райондук электр тармактар ишканасына берилди. Анткени бул аймактарда адистик унааларга муктаждык күч болчу. Электр мамычаларды орнотууга, линия тартууга бизде эң биринчиден ушу техникалык парк керек эле да, муктаж эле, өтө муктаж эле. Бүгүнкү күндө мына биздин Базаркулгун электр тармактарына бир бригадный машина, дежурный бригадага bir машина, экскаватор, биздин Ачы деген участкабыз бар, тоо зонасына аяка бир УАЗ бөлүндү. Базаркулгун электр тармактарына мына акыркы бүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Манипулятор жаңы үлгүсүндө хова манипулятор бөлүнүп атат. Нурсултан Айтмырзаев Аксы райондук электр тармактар ишканасында автокран айдоочу. Жаңы техника эми алардын түшүгүн азайтарын айтат. Ачкычын алгандан кийин аны иштөө жагдайы менен таанышып да чыкты. Эки ишти бир аткарарын билип, эми иш жеңилдейт деген пикирде турат. Тонфенг эмблем ал машина. Гон функциялуу болгондо бул автокран жүк көтөрүмдүүлүгү оорлорду көтөрөт. 6 тонна 300 чейин, мурунку крандарыбыз болсо 2 тонна 3 тонна эле жүк көтөрчү эле. Анын дагы өзгөчөлүгү бул опора, трансформатор ташысак өзүнө жүктөп, өзү алып барып туруп, өзү коюп кайра келе берет. Мурда биз кран 130 менен ташычубуз, ал менен зил 53кө жүктөп берип, эки техника менен барчубуз. Жалал-Абад электр тармактар ишканасына өткөн жылы жалпы жаңы 22 техника тапшырылган. Эске сала кете турган жагдай, бул техникалар бир жума мурун алынып келинип, сыноо мөөнөтүнөн өткөрүлүп, андан кийин гана тиешелүү ишканаларга өткөрүлүп берилди. Гүлжина Мөндөө, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.